Саламатсыңарбы? Бостер айылынын тургундары жана көп балалуу энелер, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери. Мен эмнени айтайын дедим эле. Ушул көптөн бери биздин айыл өкмөтүндө Токтогожоева Жаңыл деген эжебиз соцзащита боюнча иштейт. Аны баарыңар эле билесиздер. Кандай мамиле кылып, ушу өзүнүн элине кандай мамиле кылып, кандай кыянаттык менен иштеп, ушу элге жакшылык кылбай, ушул керек болсо келген помуштарды дагы бербейт. Керек болсо ушу жаңы жылда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын подаркасын да бербейт. Мына жыл сайын магазинге өткөзөт, чалып атам, албай атасыңар деп туруп магазинге өткөзүп салат. Мен ушул боюнча айткым келди. Эми баарыңарга эле белгилүү болуш керек бул Жаңыл эженин сыры. Бүгүн мен азыр бардым. Барсам деген айттым да, былтыр да берген жоксуңар Жаңыл эже. Быйыл дагы подарка бересиңерби десем, бизде деген 240 бала бар дейт, мүмкүнчүлүгү чектелген дейт. Биз ошонун баарына берип атабыз да, анан сага эмнеге кайра-кайра бере беребиз дейт. Былтыр мага берилген эмес. Андан мурунку жылдар өзүңөр билесиңер, Киргизский морянын директору дайым бизге жасап берип турчу подарка, барып алып турчубуз. Бул пандемия убагына байланыштуу андай барбай калдык. Анан эми ошол азыр эми угуп атабыз да, угулуп атат баары, эл айтып атат дегендей, ошол берип атыптыр. Айыл өкмөтүнө бияктан Жаңыл эжекебиз бербей атат. Чалып өткөндө 500 сомдон да берилиптир. Мен да угуп бардым, анда да угуп барсам, мен сага чалып аткан дейт. Кайсы номерге чалып аттыңыз эле десем, номеримди билбейт экен. Мен канча жылдан бери бир номерде жүрөм. Жок, кайра жазып берип кеттим номеримди. Бүгүн дагы барсам, жок дейт. Анан барып ушинтип кайрылсам, кыйкырып, өкүрүп, билгениңди кылып алгының. Билгениңди кыл, каяка барсаң ошол жака бар. Сен эмне кыла аласың? Эмне кыла аласыңар деген общий эмеди айтты да, эмне кыла аласыңар силер деди. Ошол. Анан эми бул мен тажадым иштеп дейт. Мен тажадым, силер мени чарчаттыңар дейт. Бул эжекебиз пенсияга чыккан аял, чындыгында. Эми чарчаса, жаштарга берсин да ордунчу. Анда иштей албаса, эмне керек бар иштей албаса, ордун берсин, бошотсун, жаштар келип иштесин, иштеген адамдар келип иштесин да. Ошондой эле дагы могул ушул пандемия убагында билесиздер, айыл өкмөтүнө барып арыз жазып, ушу келген ундарды араң алып аттык. Мен канча көрүп аттым. Элдер келип ушушуп, араң зорго ушу алып кетип атышты го. Баспаган апаларын алып келип атышып айыл өкмөтүнө. Ызылдап атышы, араң алып атышты. Ошол кезде бир пандемия убагында бир тараткан унун дагы жөн бербей, эшиктин алдына алып келип ыргытып кетип туруп, эмне өлүп баратасыңарбы деген сөздөр менен ушундай оскорблять этип туруп таштап кетип атты ундарды. Бул билбейм, эми туура эмес да булчу. Ал өз чөнтөгүнөн берип аткан жок да. Бул соц кызматкер болгондон кийин элге деген мындай туура мамиле кылыш керек да. Дагы ошондой эле жыл сайын кары картаңдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга көмүр берилет экен, же акчалай берилет экен. Мына быйыл акчалай берилиптир. Аны да мага берген жок. Деги эле мен жетип алам бар, канча жылдан бери пособие да алган жокмун, жетип алама. Барсаң эле жоктон башканы айтпайт. Мына мен матикер айынам, чындыгына матикер айынага да өтө албай жүрөмүн. Эч жардам бербейт. Башка айылдарда угуп атабыз, жүгүрүп соцзащитанын да иштеген айыл өкмөтүнүн жумушчулары жүгүрүп жазып, үйүнө чейин барып, ушинтип өткөзөт экен. Жок, бизде бүт кайдыгерлик. Андай жок бизде. Анан мен эмне муну айтып атам? Ушунчага жеткизди да, ушунчага жеткизди. Дагы көп нерсени айткым келет, бирок ушул эле жетиштүү го деп ойлойм. Себеби менден башка деле Бостер айылынын ушуну жаш келиндери баары эле билет, баарыңар эле билесиздер. Айтпасам деле билесиздер мунун баарынчы. Мен ушуну кайрылган себебим ушул карап элинин уккан айыл өкмөттөрү барбы? Ушуну караган, ушуга мындай кайдыгерлик кылбаган, жана ушундай эле айыл өкмөтүнө иштеген адамдарды алып келген
айыл өкмөт барбы бизде? Жок да бизде андай айыл өкмөт.